14-марттын маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Баткенде жашы 7 элек балдардын жарамазан айтуусуна тыюу салынды. Баткен облусунун аймагында коомдук жайларда балдардын жарамазан айтуусуна жана тилемчилик кылуусуна тыюу салынып, 13 марттан 15 мартка чейин рейд жүргүзүлөт. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Орозо айы башталганына байланыштуу диний жөрөлгөнү аша чабуу менен айрым балдар учурдан пайдаланып, унаа жолдордун кесилиштеринде, чоң базарларда, кафе ашканаларда жарамазан айтуу менен алектенүүдө. Мындай көрүнүштөр өз кезегинде балдардын коопсуздугуна терс таасирин тийгизүүдө, деп билдиришти милициядан. Ошондой эле Баткен ООБ мындай көрүнүштөргө дуушар болгон балдардын ата-энелери мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертти. Матраимов менен байланышуу үчүн карапайым адамдарды эмес, президенттерди жана жогорку атка минерлерди жазалаш керек, деп билдирди депутат Надира Нарматова. Чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси Надира Нарматова Райымбек Матраимов менен байланышуу үчүн мандатты алуу болуп атса, анда парламентте таркап кетиши керектигин, себеби депутат жана чиновниктердин 99% Матраимов менен тааныш экенин билдирди. Алар анын айтымында Матраимовдун тоюна барып, бирге чай ичип жүргөндөр. Нарматова өз сыяктуу карапайым адамдарды эмес, президенттерди, премьер-министрлерди, министрлерди, бажы башчыларын жазалаш керектигин айтат. Кыргызстандагы 99% саясатчы, чиновниктердин бардыгы Матраимовду таанышат. Ал бала кыргыздын жөнөкөй баласы эмес. Коронавирус учурунда элге жардам бергени реалдуу жашоонун чындыгы, ал тарых. Ал өз убагында каражатты кайдан алганы мени кызыктырбайт. Бирөөнүн жөндөөгүн эсептегенге укугум, акым да жок. Ошондуктан майда чүйдө Матраимовду тааныган бизге окшогон чабактар жооп бербей, бул баштан ылдый карап кетиш керек. Себеби Матраимовду таанып, чай ичип жүргөндөр катардан чыгат. Тойлоруна баргандар бар, деп билдирди Нарматова. Анын айтымында Матраимов элге дайыма жардам берип келген. Ага ыраазы жүздөгөн адамдар бар. Мен жөн гана Матраимовдун элге кылган кызматын айтып жатам. Бирөөнүн жакшылыгын айтып коюу кылмыш эмес. Мен өзүм жогорку кеңештин депутаттыгына мекенем Кыргызстандан депутат болуп келген эмесмин. Мен Матраимовду тааныймын, анын бир туугандарын тааныйм. Бул кылмыш эмес. Ал жөнүндө жакшы сөз айтканымды да таанбаймын, дейди ал. Журналисттерди коргоо комитети Садыр Жапаровдун ЖМК тууралуу мыйзам долбоорду артка кайтарып алган чечими туура болгонун айтты. Комитет президент Садыр Жапаровдун эркин медиага каршы курал катары колдонулушу мүмкүн болгон ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун парламенттин чакыртып алуу чечимин кубаттады. Кыргызстанда уланып жаткан ЖМКларды куугунтуктоо, журналисттерди камоо жана Орусиядан шыктанылган чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам талкууланган учурда бүдүмүк жана репрессивдүү ЖМК жөнүндөгү мыйзам долбоору аймактагы эркин басма сөздүн чырагы деп саналган Кыргызстан үчүн табытка кагылган мык болуп калышы мүмкүн болчу. Аны артка чакыртып алуу туура чечим болду, деди комитеттин Европа жана Борбор Азия программасынын координатору Гүлноза Саид. Уюмдун билдирүүсүндө Кыргыз бийлиги мыйзам долбоорунун жаңы версиясын журналисттик коомчулуктун өкүлдөрү жана сөз эркиндигин коргоочулар менен кылдат кеңешиши зарыл экени белгиленет. 13 мартта президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Садыр Жапаров ЖМК жөнүндө мыйзам долбоорун кайтарып алууга тапшырма бергенин билдирген. Анын айтымында мыйзам долбоору президенттин 7 марттагы маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугушуусунда талкууланган маселелердин бири болгон. ЖМК тууралуу мыйзам долбоорун президенттин администрациясы иштеп чыккан. Документ медиа коомчулук, эл аралык жана жергиликтүү уюмдар тарабынан сынга алынып келген. Жогорку кеңеш чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алды. Парламент өкүлдөрү мыйзам долбоорун 2 мүнөттө кабыл алышты. Депутаттардан эч ким суроо берген жок. 66 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берди. Эми мыйзамды кабыл алуу үчүн президенттин гана колу керек. Мурдагы айыл чарба министри кылмыштуу кирешелерди адалдоого шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык Эркинбек Чудуев Лиматекс пахта корпорациясы ЖЧКсынын аткаруучу директору болуп туруп, компаниянын Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында жайгашкан жалпы аянты 50 гектардан ашык жер тилкелерин мыйзамсыз менчиктештирүү жолу менен жеке тараптарга сатып жибергени аныкталды. Келтирилген зыян алдын ала 500 миллион сомго бааланууда. Учурда аталган коррупциялык ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат, дешти УКМКдан.
14 мартта президент Садыр Жапаров улуттук кабар маалымат агенттигине маек куруп, Кемпир Абад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровдун кайрылуусуна жооп берди. Ал Бекназаров кечиришели деген өңүттө кайрылуу жасаганын айтып, анын тагдырын мен эмес, сот менен прокурор чечет деп билдирди. Бекназаровду колунан жетелеп барып түрмөгө мен салган жокмун да, аңараңдап шаңараңдаган бойдон барып өзү кирип кетти. Өзү эле эмес, канчалаган жаштарды кошо сүйрөп кирип кетти. Алардын убалына калды. Келип аткан Кемпир Абадты кетип атат деп сакалдуу башы менен жалпы элди адаштырганга аракет кылды, деди ал. Жапаров кыргыз-өзбек чегара маселесин чечкенибиз үчүн бизге медаль берсе жарашат эле деп айтып, буга тарых өзү баа берет деп кошумчалады. Ошондой эле өлкө башчысы депутат Шайлообек Атазовдун президент аны кабыл албай жатканы тууралуу дооматына депутаттарды эле эмес, элдин баарын кабыл алып жүрөм деп жооп берди. Аксы окуясынан баштап апрель, июнь, октябрь окуяларында жабыр тарткандарды, аксакал, көк сакалдарды кабыл алдым. Баарына сылык мамиле жасайм, эскертем. Анан эле менин эскертүүмө көңүл бурушпаса, өздөрүнөн көрүшсүн деп сөзүн жыйынтыктады Жапаров. Буга чейин Бекназаровдун Facebook барагы аркылуу президентке кайрылып, ороз айында абактагыларды үй камагына чыгарып, сотту ачык өткөрүүнү суранган. Ал бири-бирибизге кечиришип, Кемпир Абад маселесин саясатка айландыра бербей, тарыхта калтыралы деп белгилеген. Ал эми депутат Шайлообек Атазов мамлекеттин саясаты деп бардык мыйзамда президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди колдоп келгенин белгилеген. Ал президент 1 жылдан бери аны кабыл албай жатканын айткан. 14 мартта президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, митингдерден коркпой турганын билдирди. Ал жеке кызыкчылыгы үчүн митингге чыккандардан качып же жашынып отуруп алчу мен эмесмин деп баса белгиледи. Өлкө башчысы мурдакыдай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандарга жооп катуу болорун эскертти. Эгер мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекеттик кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче, командам менен күнү-түнү кара жаныбызды кар чуруп иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык. Бажы салык системасындагы уурулукту жоюп, бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөрдүк. Болбосо азыркыдай өнүгүүнү бул жака коелу, 2020-жылы эле чет жактардан кредит алып, эмгек акы менен пенсия, пособияларды жаап калган акыбалга келип калбадык беле? Сырткы карыздан кантип кутулабыз деген курч көйгөйдү эле талкуулап калбадык беле? Же эс тутумубуз ушунча кыскабы деп суроо салды ал. Жапаров митингдерди Матраимов каржылап жатканы тууралуу маалыматы жок экенин айтып, кезинде мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевке катуу эскертүү бергенин билдирди. Бирок Көлбаев элди тоногонду токтотпой койгонун белгиледи. Матраимовго мындан ары тынч өз оокатыңды кыл, криминалга аралашпа, алар менен дос болбо деп айткан. Тилекке каршы байланышын үзбөп турду. Атайын кызмат криминал менен байланышкан иштерин таап чыкты. Мурда өз эрки менен 2 миллиард төлөгөндөн кийин канча мүлкү бар экенин казган эмес. Бул жолу башкаларга каттап койгон мүлкүнүн баарын таап чыкты. Мамлекеттин пайдасына өткөрүп жатышат, деди президент. Райымбек Матраимов 2015-жылдан 2017-жылга чейин бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Ал бажы түзүмдөрүндө 10 жылдан ашык иштеген. Бул аралыкта ал кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадырдын көмүскө кланы менен бирге коррупциялык схеманы жолго койгон. 2021-жылдын башында 1-май райондук соту Матраимовду коррупцияга күнөөлүү деп таап, ага 260 миң сом айып пул төлөө өкүмүн чыгарган. Бажынын төрагасынын экс орун басары да коррупцияны мойнуна алып, бюджетке келтирилген зыяндын калыбына келтирүү үчүн 2 миллиард сом төлөгөн. Көлбаев 2023-жылы 4-октябрда УКМК тарабынан кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн. Атайын кызматтан Кремтөбөл күч түзүмдөрүнө куралдуу каршылык көрсөткөнү үчүн жок кылынганын айтышкан. Көп өтпөй президент Көлбаевдин өлтүрүлгөнүн интернеттен билгенин айткан. Кийин Көлбаев жана Матраимов менен байланышы бар 225 мамлекеттик кызматкери аныкталып, көпчүлүгү иштен алынган. Азыркы тапта Матраимов менен байланышы бар депутаттар мандатынан ажыратылууда.